күнүмдүк жумушта Кур'an окуп иштеген туурабы дейт. Негизи Кур'ан окуп туруш керек. Кур'ан окуганда жакшы, укканда жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан өзү да окуган, уккан дагы. Сахабалардан айткан Пайгамбар Абдуллах ибн Масуд разыяллаху анху мага окуп бергин деген. Я Расулаллах, сизге Кур'ан түшөт дегенде, мен башкадан укканды жакшы көрөм деген. Ошон үчүн Кур'ан уккан да жакшы, окуган да жакшы. Ким окуй алса окуган нурун алар нур. Окуй албаса жок дегенде Кур'ан окуш керек. Кур'ан окуш керек. Бул Кур'ан Карим, бул биздин дененин, рухтун азыгы. Алла берген немат. Уга турган китеп, уга турган сөз Алланын сөзү өзү. Мундан өткөн сөз болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн окуган жакшы, бирок жумуш кылып аткан учурда уксам болобу дейт. Жумуш учурда жакшы эмес. Кур'ан Каримде фа иза кури'ал Кур'ан фастами'у лаху. Кур'ан окуганда үн чыкпай уккула деген. Кулак төшөп уккула деген. Ошон үчүн укканга аракет кылыш керек. Жөн эле баягы окпой эле уктап калбайын, зерик калбайын десе болбой калат. Аны угуш керек, Аллахтын китеби. Угуп баягындай таасирленип укса, ошондо жакшы болот. Болсо жөн эле жумушун кылып, жумуштан кийин бошогон учурда угуп берсин Кур'анды.